Конституцияны өзгөртөлүп деп мурдагы отурган байлар, коррупционерлер же болбосо билимсиз адамдар дагы деле ордунда отурса, өлкө өзгөрүлбөйт. Үчүнчүдөн, бул финансы саясаты жана ошол биздин мамлекетибиздин бюджетинин башкаруу саясаты жана мамлекеттик активдер менен иштөөнү билген нерсе. Бул жерде мына айта кетиш керек, бүгүнкү күндө ар бир мамлекеттик структурада коррупция бар. Ар бир мамлекеттик менчиктин үстүндө, башкача айтканда, мындай кароочулар отурат. Ошолордун бардыгы барып мамлекеттик мекемелерде жетекчи болуп иштейт дагы, үстүнөн кармушкада отурушат. Конституцияны өзгөрткөн менен ошол абал жоголбойт. Жана местное самоуправление, бул жергиликтүү биздеги аймактагы мекемелер. Мына ошол жерлерге мыйзамдарды оптимизация кылыш керек. Ал нерсени оптимизация кылыш үчүн бизге конституциянын өзгөрүлүшү керек эмес. Жана бул жерде эффективдүү сот системасы жана биздин прокуратура, милиция, комитет безопасности ошолор боюнча эң алгачкысы бүгүнкү күндө бизнес тармагына биздин көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек.